машиналардын чаңынан эптеп кутулсак, эми биз жерде чоң скорость менен машиналар өтүп атат. 100 өтөт. Коркосун. Ошо мэрияга немесин бергенбиз биз. Мындай балдар үчүн түзүлгөн шарт жок эч кандай. Чечилбей атат да. Бизге ушул көйгөйлөр ушул болуп атат бизде. Өз арабасын өздөрү тарткан электромеханик дачасынын тургундары тарабынан көп жылдардан бери көйгөйлүү маселелери айтылып келгени маалым. Бул жолу алар жол жээктеп мектепке каттаган балдардын коопсуздугунан кабатыр болушууда. Анткени аталган дачадан жал айылына чейин жалпы пайдалануудагы автоунаа жолу менен окуучулар мектепке катташат. Жол жээгинде адамдар үчүн тротуар жок. Ал эми эки жакка каттаган унаалар катуу ылдамдыкта айдап, кооптуулук жогору дешет арыздануучулар. Аябай кооптуу болуп атат. Себеби дачадан КАМАЗдар биринен бири обгон кылып өтүшөт. Аябай катуу ылдамдыкта келет. Биз балдардын эмесине аябай коопсузданабыз да, аябай. Ошого бизге бир лежащий полицейский, анан могу жерге бир зебра тартып койсо, ошондо жакшы болмок да. Тротуарды эми сүрүп койду, асфальт кыла албайт, кылып бербейт деле. Аны түшүнүп атабыз. Хотя эме кылып берди, сүрүп берди. Балдар эптеп кетишинде эми окуудан кеткенде ылай болуп мектепке барат, ылай болуп келишет. Жолду неметкенден кийин, асфальттагандан кийин эми ушул жолдун эки жагында тротуар жок да. Башканда өзүңүздөр көрүп атасыздар мынакей жагында бүт бартың жөө киши баса албайт. Балдарыбыздын баардыгын окууга барыш үчүн 1 километр ылдый жал айылына барып окушат. Ушул жерден балдарыбыздын баардыгын жолдун жээги менен өтөт, айласы жок, асфальт менен басканга туура келет да. Биз ошо кезде айттык, ушу асфальт кылып аткан фирмалар менен өтсөк, аны биз чече албайбыз деди. Только гана бизге берилген ушу 1 километр канча 200 метр ушундай эле жер берилген, биз ошону гана асфальт дейбиз да. Аны муну кимге кайрылабыз десек, жол транспорт министрлигине кайрыласыздар деди. Ушул тротуар боюнча анан жөө өтмөккө полицейский дорожный коюп бериле деп, знактарды коюп бериңиздер деп өткөнбүз да. Азыр ушул тем более азыр асфальттангандан кийин ушул жерде КАМАЗдардын баары тең, машиналардын баары тең ушу скорость менен өтүп атат ушул жерденчи. Азыр дагы кичине неме болуп атат, баягы жер кичине кургак болуп дагы кичине неме болуп атат. Эми кыш келатат, жол тайгак болот. Эми ошолордун баардыгы келгенде эми балдардын коопсуздугу аякта болот деген биздин сартынабыз ушул да. Арыздануучулар мындан тышкары коомдук транспорт маселесин көтөрүштү. Дачадан шаарды көздөй коомдук каттамдар жүргүзүлсө, мындагы жашоочуларга жана окуучулар үчүн жакшы болмок дешет. Бизде көйгөй балдарды школго ташып, нолевой класста окуйт, балдарыбыз кичик класста окуганда мо жолдон хобалар биринен бири авгондоп, же пешеходубуз жок, же жол зебрасы жок, аллея тротуарлар жок болгондугуна байланыштуу көйгөй болуп атат да. Бизде ошол эле бизге ошол жолду жасап бергендерине рахмат, бирок бизде аллея жасалбай калды, биринчи көйгөй. Анан жол транспортубуз жок, жөө ташыйбыз балдарды. Бизге 118-автобус жал айылында турат, ошону бизге кичине чоюп берсе жакшы болот эле да. Башкарасуда качейин чоюп берсе, баарыбызга кичине болсо дагы көйгөй чечилип калат эле. Эртең менен кечинде түштө ушул жерден шаарга барып келип иштешет. Көбүнчө биздин бу жерде тургундардын баардыгы шаарда иштейбиз. Ушуга барып келгенге дагы, жумушка барып келгенге дагы ошо жол транспорту дагы кичине бизге кыйнайт. Мына башкарасынын өзүнүн бир менчик маршруткасы бар, 2 саатта бирден жүрөт. Ал болсо дагы 6-демаш күнү киши жок деп чыкпай калат. Өзлөрүнүкү экен, эми баягы менчик болгондо менчиктей мамиле кылып атышат да. Айтылып жаткан көйгөй тууралуу Бишкек шаардык мэриясына, транспорт жана коммуникация министрлигине да кайрылуу жасашканын айтышты. Деген менен азырынча эч кандай жыйынтык чыгарыла элек. Анан бул жерде ушул общественный жолго эми транспорт жок биздечи. Өткөндө Минтрансқа деле барып, собрание кылып, мэриядан өкүл чакырып, протокол толтуруп, жакшы эле собрание кылган. Бирок эч кандай жыйынтык болгон жок, 1 ай болуп калды да. Элдер катышкан, кол коюп, арызын жазып өткөрүп берген. Бирок башкарасуу местасын даярдап, маршруткага даярдап берди эле, бирок азыр деле мэрия жооп берген жок, эч кандай бияка маршрутка жүргүзүп беребиз деп айткан. Маршрутка жүргүзүп беребиз деп обещать эткен, бирок маршрутка жүргөн эмес. Автобус азыр жетишсиз деп айткан да. Ошонун себептүү маршруткасы дагы жок, эчтеке деле жок. Балдарга кыйын эле болуп атат, действительно элечи. Эл көбөйдү мурункуга караганда.
Белгилесек, буга чейин Байтик айылына караштуу Башкара суу айылында жайгашкан бир нече дача тургундары көп жылдардан бери чаң жутуп жашап келишкенин айтып, биздин телеканалга кайрылышкан эле. Аталган дачанын жанында орун алган бир нече заводдордон жүк ташыган чоң унаалар айылды аралап тынымсыз каттап, анын кесепетинен чаң баскан жолдордун топурак чаңы айылды каптап жатканына нааразычылыктарын айтышкан. Регион телеканалы аркылуу чагылдырылган видео материалдан соң аталган жолго асфальт төшөлгөн. Эми айыл эли кооптуулук жаратып жаткан автоунаа жолуна жол белгилерин орнотуп, коомдук транспорт маселеси чечилсе деген ойдо турушат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.